Бул аптада жазында шайлоо өтө турган шаарларда каттоого тургандар көбөйгөнү тууралуу маалымат талкуу жаратты. Башкы прокуратура шаардык кеңештерге болуучу шайлоого карата Ошто массалык каттоо боюнча мыйзам бузуулар болгонун билдирди. Анда каттоо кызматынын өкүлдөрү жарандарды үй ээлеринин айрымдарынын уруксаты жок каттоого коюшкан жана керектүү документтерди жок эле ишке ашырганы аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батыркановдун айтымында мындай көрүнүштөр башка шаарларда да көбөйгөн. Бул окуя şu январь-февраль айында башталып атат. Şu аномальдык прописка жүрүп баштаган. Ошонун негизинде бул иш-чаралар башталды да. Аны эми 2 айдын ичинде мына ушу Ош шаарына 35 000 жаран катталып атат. Каракол шаарына 3 000 жаран катталып атат. Каттоо маселесин жогорку кеңештеги айрым депутаттар да айтып чыгышты. Жанагы шайлоо боло турган шаарларга 10 000 деп айылдардан алып келип туруп, азыр пропискага отургузуп, шайлоодун шаңы жанагындай ар кандай ыплас жолдору менен уже подкуптун экинчи түрү менен азыркы убакта даярдыктар катуу жүрүп атат. Мына ошолорду токтотуш керек. Акыркы мен билген 2-3 күндө массалык маалымат каражаттарында бир гана ушул тема көтөрүлүп атат. Анан биз буну билмексен болуп отуруп алган болбойт. Ошондуктан Борбор шайлоо комиссиясын чакырайык. Ушул маселени карабасак болбойт. Депутат Жанар Акаев дагы Бокоевдун сунушун колдоп, мындай көрүнүштөргө каршы кескин чараларды көрүү керектигин айтты. Мына мен кечинде Оштон келдим. Ош шаарына ушул тегерек четиндеги райондордон 40 000ге жакын адамды учетко койду. Бул шайлоо эмес. Биз шаардыктардын өзүнүн депутаттарын, өзүнүн мэрин тандап алуу укугунан ажыратып салдык. Партиялар, мен мына шаар бийлигине, күч органдарына дооматым жок. Бирок муну жасап аткан партиялар, саясий лидерлер. Азыр райондордо паспортторун алдырып ийген жарандар пособиясын албай атат. Пенсиясын албайт. Үлүш жерлеринде проблема болот. Мына биз 1000 сом, 2000 сом беребиз деп атып, элибизди чоң азапка салдык. Партиялардын, болочоктогу депутаттардын элге болгон жакшылыгы ушулбу? Студенттердин дээрлик баарынын паспортторун чогултуп алып атат. Кийин шайлоодо шайлагандан кийин бересиң деп. Бул шайлоо эмес. Ошон үчүн биз мындай жалпы партиялар мындай бир жигитче күрөшкө чыгышыбыз керек. Буга байланыштуу депутаттар БШК жетекчилиги келип маалымат бериши керектигин талап кылышты. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул маселеге байкоо салып чыгыш керек экенин, мыйзам бузуулар бар жогун аныкташ үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын жана күч органдарынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, аракет кыла башташканын билдирди. Массалык маалымат каражаттарындагы ушул жакында шайлоо боло турган шаарларда кандайдыр бир аномалдуу түрдө пропискага турган жарандардын көбөйүшү боюнча маалымат тараган. Ошого байланыштуу биз кечээ жумушчу кеңешме өткөрүп, ал жумушчу кеңешмеге мамлекеттик каттоо кызматы, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, генералдык прокуратурасынын өкүлдөрү, жетекчилери жана ГАМСМО жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча мамлекеттик агенттиги катышып, бул маселе талкууланды. Бир эле дареке 1000ден ашык адамдын каттоого турганы бул кылмыш. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов билдирди. Албетте биз жарандарыбызды каттоого турма деп айта албайбыз. Бул ар бир жарандын өзүнүн эрки. Эгерде ушул шаарларга жумушка орношуп, же болбосо убактылуу иштейм деп барып турган болсо, бул жерде маселе болушу мүмкүн эмес. Бирок бир эле жарандын, то есть бир эле адреске 1000ден ашуун адамдын тургандыгы бул кылмыш. Буга ошону уюштурган киши дагы, каттаган киши дагы жооп бериш керек. Мунун үстүнөн укук органдары тыгыз иштеп, шайлоонун алдында бул маселелерге точка коюшубуз керек. Кесиптештеринин оюн улаган депутат Талайбек Масабиров шайлоочулардын өз өкүлдөрүн эркин тандап алуусуна мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек деген пикирде. Үгүттөр боюнча азыр айтып кетишти. Азыр ар бир мындай чоң шаарларда миңдеген адамдарды келип регистрация кылып кетип атат. Мурунку жана студенттердин паспортторун алып алды деген эми өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Ошон үчүн биз Борбордук шайлоо комитетинин төрайымын чакырдык, ошол үчүн да маалымат берсин деп. Негизи бул шайлоодо эл шайлаш керек, эл тандаган партия өтүш керек. Анан жанагындай официал тилде айтып коет, жана подкуп деп коет, анан сатып алуу негиз мындайга жол бербешибиз керек да. Элдин
тандоосу, элдин тандоо партиясы ушул шаардык кеңешке өтүш керек да, депутаттыкка. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерде шайлоого камынган айрым саясий партиялар уюштурса, алар да жоопкерчиликке тартылыш керек деген оюн айтты. Сиз жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз, саясий партиялардын жоопкерчилиги тууралуучу. Азыр биз айтып атабыз, жана шайлоочулардын тизмеси боюнча Ош, Токмок, Караколдо көбүнчө оюндар болду. Ошону кайсы саясий партиялар уюштурду? Сөзсүз түрдө ошол саясий партиялар дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Шайлоо мыйзамдары менен дагы, анан кийин ушул кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн мыйзамдарга ылайык дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Взаимосвязь? Анан укук органдары барып эле биздин жарандарды күпүлдөтпөй, ошол жарандарды ошондо ишке алып барган кайсы саясий партия? Ошону көтөрүш керек. Ким экен? Кандай түрдө пара берди беле, коркутту беле, административдик ресурс болдуруп, эмне болду эле? Ошонун чыныгы негизин аныктап, андан кийин ошол укук коргоо органдары бизге өзлөрүнүн заключениясын бергенден кийин, анан кийин ошондо баа беребиз. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев бүгүнкүдөй көрүнүштөргө иш козголуп майнап чыкпаса, эртеңки парламенттин шайлоосуна ишенбөөчүлүк экеси артат деген жүйө келтирди. Укук органдары бүгүн иш козгошту. Экинчиден арды көп маселе бар. Ким мынча кишини уюштурду? Кандай максат менен алар катталышты? Акча каражат мененби, коркутуу үркүтүү мененби, административный ресурс барбы ал жерде, же болсо сатып алуу маселеси барбы? Ал боюнча толук укук органдарда бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Анткени ар жерде иш козголуш керек. Ким уюштуруп атат? Мына университеттерде общежитиянын балдарын баарын кубалап барып каттап атат. Бул иш козголуш керек. Кимди жергиликтүү айылдардын, тургундарын баарын чыгарып, бир күндө госрегистрден бир үйгө 1300 балдарга жаранды каттап аткан, бул иш козголуш керек. Анан үчүнчүсү, эң башкы маселе, бүгүнкү күнү эгерде буга чара колдонбосо, эртеңки жогорку кеңештин шайлоосу ишенбечүлүктү аданда көп жаратат. Ал арада шаардык кеңеште өтчү шайлоого карата каттоого тургандардын саны өсүп жаткандыгы боюнча башкы прокуратура үн катып, териштирүү жүрүп жатканы тууралуу билдирүү тараткан. Бирок депутат Руслан Казакбаев укук коргоо органдарынын бул жаатта алып барып жаткан ишине наразы. Мисалы үчүн Караколго 3000, тиги Токмок шаарына 6000, Ош шаарына 30.000ге жакын сырттан башка райондордон алып келип каттап койгону боюнча баарын айтышты. Анан мен баягы жоопту көрдүм. Укук коргоо органдары эми мыйзамга карата ошол мынча каттоодон ашык каттоо болбойт экен, мыйзамда жок экен, анын баарын өзгөртүшүбүз керек деген мындай шылтоолорду айткандай болуп атат да, башаламандык болуп атат. Бүгүнгүгө чейин мен азыр бүгүн сурайт элем, бирок андай мүмкүнчүлүк боло элек, азыр сурайбыз го. Укук коргоо органдары ошол ГРЭСтин өкүлдөрүнө, ошол жергиликтүү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө, керек болсо ошого жардам берип аткан укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө канча кылмыш иши козголду, кандай тергөөлөр жүрүп атат. Кошумчалай кетсек, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош облустарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 12 апрелине белгиленген. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 февралда жогорку кеңештин жалпы жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы өз сөзүндө бир катар маанилүү маселелерге токтолуп, алдыда келе жаткан шайлоодогу босого чек тууралуу пикирин билдирди. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар бирлештирүү биздин бирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев өлкө башы 7% босого чекке ою түз экенин билдирди деп эсептейт. Бүгін президенттің, урматтуу президентибиздин кайрылуусу боюнча гана азыр суроолор болуп жатпайбы? Президент өзүнүн кайрылуусунда 9%ке болгон оюн айтты, 3 жана 5%ке болгон оюн айтты, бирок 7%ке болгон оюн айткан жок деп. Аны ошондой деп мен түшүнгөнүмө караганда 7%ке мындай оюнун түз экенин билдирди окшойт деп ойлойм. Эми ачык айтылган жок албеттечи. Депутат Жанар Акаев болсо шайлоодогу босого чек төмөндөсө жаш партиялар олигархтардан куралган партияга кулдук уруп барбай, өз алдынча биригип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдо. Президенттин азыркы сөзүнөн түшүнгөнүм боюнча мындай түшөт 7%га бул жакшы. Эми мисалы 7% болсо жаңыраак, жашыраак партиялардагы, башка партиялардагы сөзсүз эле бир мындай бир олигархтардан жыйналган партияларга кулдук уруп, эми бизди дагы кошо албасаңар болбойт деп барбай, мына өз алдынча эми мындай биригип чыга бергенге мүмкүнчүлүк. Парламенттик шайлоого дагы жарым жыл бар. Бирок партиялар ага карабай камылгасын эмитен эле баштап жаткан чагы. Босого чек маселесинде учурда парламентте отурган депутаттардын өздөрү да тынчсыздана башташты. Депутат Жанар Акаев жана Өнүгүү прогресс фракциясынын өкүлү Исхак Масалиев профилдик комитетке босого чекти 5%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоорун жолдошсо, Талант Мамытов, Марлен Маматалиев баштаган депутаттык топ шайлоодогу босого чекти 7%га түшүрүүнү демилгелеп, азыр коомдук талкууга коюлган чагы. Апта башы Ат башы районундагы соода-логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг менен башталды. Чогулгандар өкмөттөн борбордун курулушу боюнча токтомун жокко чыгарылышын талап кылышты. Келиңиздер, чакырык таштап, бирөөгө жанын айтпай, анткени баардыгыбыз бир тууганбыз. Эртең бет карашабыз, саламдашабыз, чай ичебиз. Ошон үчүн бир гана ушул сөздүн тегерегинде Ат башы элине Кытай кирбеш үчүн биз жерибизди сактап калабыз деген урандын астында гана сүйлөйбүз. Логистикалык борборду курууга кытайлык ишкер $280 миллион каражатты түз инвестиция кылары айтылган болчу. Ал эми Кыргыз өкмөтү борборду куруучу жерди ижарага берүүгө бел байлаган. Митингден кийин Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков логистикалык борборду куруу тууралуу келишим жокко чыгаргандыгын айтып чыкты. Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясынын индустриалдык соода-логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу аянты 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылды. Учурда биз буга чейин айыл чарба жоготууларын ордун толтуруу иретинде инвестор төлөгөн 43 миллион сомдон ашуун акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдап жатабыз. Мындан көп узабай курулуш токтоп калган Ат башыдагы борбор тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев өкүнүчтүү пикирин айтып, бул логистикалык борбордун курулуусу ат башылыктарга гана эмес, жалпы эле өлкө бюджетине кошумча киреше болмок деген пикирин билдирди. Бул жерде экологияга эч кандай зыяны жок, өндүрүштөрдү кое турган долбоор болчу. И коррупциялык механизмдер жок. Мен түшүнүп атам, азыр эми биздин өзүбүздүн эгемендүүлүк тарыхыбызда канча деген чоң проекттин баарына туура эмес, ачык эмес механизмдер кирип, ошондон жалкып калган элдин мамилеси болду деп мен эсептейм да. Эң өкүнүчтүүсү ушул долбоорго каршы чыгыш үчүн мамлекетти кура турган, мамлекетибизге өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошо турган жаштарды үндөдү да. Жаштарыбыз да айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Ал эми депутат Максат Сабиров мамлекеттин жерин ижарага берүү менен казына толтура албайсыңар деген пикирин айтты. Логистический центр мынакей Ат башыдагы аны кийирип 43 миллионду азыр кайра возврат кылгыла деп атат. 70 гектар жерди трансформация кылып логистический центр болот. Промышленностьту көтөрөбүз деп ал жерди баштап койдуңар. Жер берүү менен акча чогултуп бюджетти толтура албайсыңар. Ишканаларды ачыш керек. Ишканаларды ачканда бизнесмендер ачкан ишканаларды биз ачып атабыз деп өкмөт өзүнө карабастан, ошон өкмөт өзүнүн проектчилерин алып чыгып, өзүнүн планын түзүп алып, ошо частный предпринимательдер менен чогулуп ачса деле болот. Эл өкүлү Алмазбек Эргешев эл каршы чыккандан кийин Ат башыга логистикалык борборду куруу долбоорунун токтотулгандыгы туура эле чечим болду деп эсептейт. Мен ал жерге өзүм барбадым, бирок ошол интернеттен жана башка жактан окуп аттык. Премьер-министр өзү барды,
депутаттар барышты деп бир 5-6 жолу эл менен жолукту окшойт. Бирок эл ошондой курууга каршы чыккандан кийин курбай койгон деле туура болду дейм. Бул маселеде өкмөт чабалдыгын көрсөттү деген депутат Абалды Тилаев ат башыдагы логистикалык борбор тууралуу оюн билдирип, өкмөттү эл ээрчибей, эл өкмөттү ээрчип калды деди. Себеби өкмөт алдын ала иштерди жүргүзүш керек эле. Мындай ассак, бул жерде базар эмес, бул жерде кайра иштетүүчү заводдор курулмак, мынча миң жумуш орун түзүлмөк, айыл өкмөткө мынча миң салык, районго мынча миң салык, областка мындай жеңилдиктер, мындай курулуштарды курат, жолдорубуз оңолот, сууларыбыз чыгат деген баягы өзүнүн программасыны, инвестициялык программасын жеткизе албаган негизинен ачыктыктын жогунан бүгүн элибизде ошондой түшүнбөстүк болуп ошол жолго барды да. Эми ошон үчүн мындан башкадан буга чейин да Кызыл Омпол бир топ долбоорлор жабылып атат. Баягы бүгүнкү күндө өкмөтүбүздү эл ээрчибей эле өкмөт элди ээрчип калды да. Бул мамлекеттик бийликтин, мамлекеттүүлүктүн да мындай кадыр баркын түшүргөн биздин өкмөт деп ачык айтсак болот. Ал эми Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Нурбек Тотонов логистикалык соода өндүрүш борборду Ат башы районуна эмес, Балыкчы шаарына куруш керек болчу деген пикирин билдирди. Эгер менин оюм болуп, менин жеке оюм, Балыкчыга куруш керек болчу муну. Балыкчыда канча деген жер турат. Көлгө келип кетип атып, бар ошо жерден соодасын кылмак, Казакстандан келгендер, башка жактан келгендер кылып кетип калмак. Андан ары бардык жака жолду ачык болчу да. Эң сонун территориясы шарты дагы, шаарга да жакын, башкасына да жакын. Көлгө барды, эс алды, бир жума эс алды, бир күн базар кыдырды, кетип калышмак. Балыкчыда дагы шаар аралашкан эл жумушка умтулуп, ошол жерде дагы жумушсуздук күч алып аткан жер шаар болчу. Ошо элге да жакшы болмок. Канча деген налог чоңоюп, шаардын көркү да өсмөк. 2000 жылдардын башынан бери эле жергиликтүү бийлик Ат башыга соода терминалы салынаарын билдирип, инвестор издеп келген. Ал эми жергиликтүү тургундар логистикалык борбор үчүн ижарага берилген аймак жайыт экендигин айтып, кийин Кытайларга биротоло өтүп кетет деп чочулашат. Артыс уюлбаган терс пикирлер, нааразычылык акциялары борбордун курулушун токтотту. Деген менен иш башталып, аягына чыкпай калган бул жагдайда өлкөнүн кадыр баркына канчалык деңгээлде таасир тийгизди деген суроо жаралат.